Қалбеківна, Құдайерген Базарбаевич, сізге тақтау ретінде, бәлкім сіз білбейтерсіз, ушул именно Мисектегі болған коррупциялар бойынша сіздің хабарыңыз бар? Коррупциялық схемалар бойынша. Бұл мындайда біз республика бойынша bir группаны түзіп қойған болчубуз. Республикабызда ар бир 40 райондун мече координаторлары бар. Майыптылык боюнча телеген мече коомдук ишмерлер. Эми ошол эки топкадагы жанагы мен башында айткандай 27 мисек начальниктер барды кирет. Бүгүнкү күндө кандай бир райондо бир суроолор пайда болсо, ошол эки группага маселе коюлат. Анан кийин ошол эки группада мен өзүм дагы бармын. Мен ушун бардыгын такымды карап турам. Сиз айткандай суроолор пайда болгон жерде биз барып эле мисалы басып калып атабыз. Алдан алай. Бирок бул мынайда бүгүнкү күндө бир көйгөй бар да, молеки биз менен жана эмеч Миздрах менен ортолуштачы эми бар да мындай айырмалык бар да, анткени жанакы биздин майыптар биринчи иретте булар больницага барыш керек, ошол жерде барып баарын эмеч аныктап булар өтүш керек. Анан ошондун кээ кезде бизге деп коет да. Бирок биз ошого карабастан бүгүнкү күндө аракет кылып атабыз. Жанакы сиз айткандай, мен деле баарын түшүнүп турам. Жанакы коррупция деген сөздөргө жол берүүчү үчүн мен жана башында айткандай, мурун даже бир начальникти жумуштан алыш бул абдан оор болчу. Кыйын болчу, өзүңүз билесиз. Биз 18 кишини алдык жумуштан, алмаштырдык. Бирок биз ушу менен монтип туруп калбайбыз, анан биз дагы ушу иштерди карап атабыз. Мен түшүндүм сиз айткан сөзүңүздү. Биз дагы меч ушул өкмөт болсо кандай бир жумушту күчтөлү. Рахмат. Рахмат. Ушул эле суроо. Улан Асанбекович, азыр уктуңуз да жоопту. Сиздин көз карашыңыз кандай? Себеби бүгүнкү күндө мына эч кимге жашыруун эмес. Кээ бирки бир семьядан 3-4 ушундай чыгышкан пенсияга. Чыныгы оруп жүргөндөр азыр көрүнгөн эшикти каккылап жүрөт. Улан Асанбек, сиз айтып коесузбу? Рахмат. Айбек Тураталиевич, сиздин берген сурооңузга бүгүнкү күндө коррупциялык учурлар болуп жатат. Ага биз макулдугубузду беришибиз керек. Бирок анын баарын иликтөөчү органдар аркылуу иликтеп тактап жообун айтпасак, бүгүнкү күндө жалпы жамаатта ушундай сөздөр көп. Болгон окуяларды териштирип, ушунун баарын токтотууга аракеттер жасап жатабыз. Врачтар, бул ситуацияда врачтардын негизги милдети бул диагнозду туура коюп, негиздеп, анан социалдык тармакка өткөрүп берүү, ошол жерден анан инвалидность мсектен өткөзүү процедуралар болот деп айтам. Улан Асанбекович, ошол именно саламаттык сактоо министрлиги тарабынан канча адамга сиздерден корутунду чыгып, ушул чындыгында оорулуу боюнча чыгыш керек пенсияга деп, бирок бул мсектен кайтарылган канча случай болду? 6 айдын ичинде айтып берсеңиз, 6 айдын уже жыйынтыгы чыгып калды. Бул тууралуу менде бүгүнкү күндө азыр маалымат, так маалымат жок. Мүмкүнчүлүк берсеңиз, жакынкы убакытта бир кат түрүндө сиздерге жообун берсекпи дегенбиз. Мына туура, сиз эми жаңы келдиңиз. Балким ошон үчүн билбейтерсиз. Бирок буга чейин деле ушундай жооптордун артынан биздин калкыбыз, элибиз кыйналып келе жатат да. Келгенде эле бизде жок маалымат, кагаз түрүндө берейли деп. Эгер иштеген болсоңуздар, так билет элек. Так күндө келет да. Кудайберген Базарбаевич, сизде канча ушундай, сиз айттыңыз, биз ар бир келген арызга көңүл буруп, жеринде иш алып баратабыз деп. Канча ушундай кайрылуу түштү, мына быйылкы жылдыкын айтып койсоңуз? Бизде МСЭКке каралган арыздар акыркы учурда азайып калды. Эмне себептен? Мен жана башында сизге айткандай, биз жанакы группаны түзгөн болчубуз. Республика боюнчачы ар бир райондочу координатор по ЛОВЗ деген бар, эмечи инвалидность бар. Ошол менен коомдончу. Анан ошол тарапта ошонун ичинде жанакы биздин 27 МСЭК кирет.
көйгөйлөрдүн баардыгын биз көпчүлүгүн ошол жерден карап, ошол жердин баарын чечип атабыз. Түшүндүм, Кудай ырза. Сиз мага санын эле айтып коюңуз, цифраны. Мынанча арыз түштү, биз мынандай жумуш аткардык, жыйынтыгы мындай болду деп. Бир жыл, катар боюнча, бир жылда биз МСЭК аркылуу 5000 адамды биз карайбыз бир жылдын ичинде. Мындай жылдык маалымат менде бар. Мурак азыркы кат жөнүндө ичинде маалымат жок, мен сизге берейин. Рахмат. Кудайберген Базарбаевич, буну сурап атканыңыздын себеби, мынакей биз депутат болгон келгенибизге аз эле убакыт болду да. Ошончо кайрылуу түштү бизге. Себеби мен өзүм медик катары алардыкы негиздүү кайрылуу экенине мен такдан айта алам. Бирок жыйынтыгы жанакы мен айтып аткан системага такалып туруп, чыныгы өтө тургандар өтпөстөн, кандай өтүп атканын баарыбыз эле билип турабыз. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Себеби эл бүгүнкү күндө баарыбыздан ушундай акыйкаттуулук талап кылып атат. Уруксат берсеңиз, Калбек, учурдан пайдаланып, бизде 2 комитеттерден жөлөк пул боюнча сөздөр болуп, сиз келбей калдыңыз. Азыр жылына пособие ала тургандар, 16 жашка чейин чыккандар. Ар жыл сайын кайрадан жаңыдан документ тапшырып атат. Ал канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Эмне ал уже бир 16га чыкчакты, бир тапшырылган документ менен кете берсе болбойбу? Мен жооп берейин. Рахмат. Өзүңөр билгендей, жүрөк пул болсо, балдардын эмечи жүрөк пулу. Бул убактылуу кыйын акыбалга түшүп калган үйлөргө берилет да. Ошондо кандай бир ой бар да, бүт баардыгы мыйзам негизинде. Сиз жана айткандай, анда биз мыйзамды өзгөртүш керекпиз. Бирок чисто по технике эмес, по технике болсо, кандай бир ишеним бар да, что ушул эки үй-бүлө ушул жылдын ичинде кирбагы кыйынчылыкка түшүп калган үйлөр булар кандай кайра чыгат депчи. Мисалы, бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билгендей, биз ошол тарапта аракет кылып атабыз. Биз Жумгал жана Кадамжа районунда пилот өткөрүп, ар бир райондончу 50 үй-бүлөнү жанакы алып чыктык, и буларга 100 000 сомдон биз бердик да, мисалы. Анан кийин ошол эки пилот Кудайым буйруп, быйыл жакшы эмечи жыйынтыкка чыкты. Азыркы учурда биз өкмөттө ошол эки ар бир район боюнча ушундай эмечи жанакы активный меранычы колдонууга азыр биз аракет кылып атабыз. Жана тагыраак айтканда, сиздин эмеч сурооңуз боюнча сиз туура айттыңыз. Мүмкүн үй-бүлөнүн мисалычы шарттары оңолуп калардыр, мисалы. Кандай бир жаңы мисалычы жумуш болуп калардыр деген ишеним бар менен, ошон үчүн бул пособие болсо 1 жылга каралат. Ошол эле учурда жанакы бизде социальный пособие деген бар, аны болсо өзүңүз билесиз. Бүгүнкү күндө бизде 83 000 биздин жарандарыбыз социальный пособияны алышат. Булар жанакы майыптуулук боюнчачы. Алар болсо, жанакы балдардыкы болсо 18 жашка чейин, аны болсо каралбайт. Бир жолу эмес, дайындалгандан кийин. Тигишлердики болсо, тобуна ылайыктап, биз өзгөртүүсүз аны карап беребиз. Рахмат. Туура, мен айтып атканым, мынакей сиз айткандай, үй-бүлөнүн жашоо шарты оңолуп кетет деп айтып атасыз да. Бирок ошол эле мезгилде пособияны кимдер алып атканын мен ошол айылдан карап туруп эле билем. Чыныгы ал жерде да ушундай коррупциялашып кетти. 1 ай, 2 айыңды бербесең, чыгарбайт экен пособияга. Аргасыздан 1-2 айлыгын берип туруп, бир бечара зорго илешип атат. Ошол эле мезгилде колунда барлар, таанышы барлар, эчтекени бербей туруп эле кайра эле ошолор алып атат пособияны. Аларга көңүл буруш керек. Элдин да мына ишеними кээде кетип атат. Мынакей Сузак районундагы сиздин ошол жетекчи кармалып коррупция менен кайрадан чыгып, кайра жетекчи болуп иштеп атат. Азыр эл айтып атат, азыр биз каяка барып туруп арызданабыз деп. Биз уже кайра эле биз айткан адам кармалып кайрадан чыгып келип отурса, биздин муңубузду эч ким укпайт экен деп. Рахмат, мен түшүндүм, мен жооп берейин. Бул тармакта биз жумуштарды карап атабыз. Өткөн жылдын октябрында республикада 113 000 үй-бүлө пособие алса, анын ичинде болсо 367 000 балдар
Бүгүнкү күндө республика боюнча 105 миң үй бүлө, анын ичинде болсо 349 миң балдар пособие алышат. Мореке акыркы 6 айдын ичинде биз 21 миң балдарга пособие алуучулардын санын биз азайттык. Сиз эң туура айттыңыз, ушундай эмелер бар. Жанакы мореке 21 миң балдар ушул эки үйлөрдөн болот. Барын болсо биз бүгүнкү күндө карап атабыз. Кудайым буйрса, бир кандай бир чындыкка биз дагы чыгыш керекпиз. Бирок сиз айткан Мореке Сусак району боюнча мен дагы бир жолу карап берейин. Сиз туура айттыңыз, жанакы Сусак району боюнча аякта специалист айыл өкмөттү кармалды. Бул мага митпетте тиешеси жок да. Анткени ар бир айыл өкмөттү эме бар да, кызматкерлери. Жергиликтүү меч бийликтики. Бирок ошого карабастан, сиз билесиз, мен Сусактагы начальникти болсо ротация кылып, аны болсо Токтоолго жиберип, начальнигин кызматкерин эмес, аткен болсо бияка өкөнү ротация кылган болчумун. Рахмат. Мен айыл өкмөт боюнча айтпадым, ошо сиз ротация кылганга чейинки окуяларды айтып атасыз. Башында октябрь окуясынан кийин башында кармалып, мен эми ошол жердин тургуну катары тактана билем. Мындай түз жооп берсеңиздер. Анан кийин кийинки суроом, мына бүгүнкү күндө жанакы телевизору бар болсо, машинасы бар болсо деген мыйзамдар уже алынып салынган да, алынып салынган. Эмнеге ал жөнүндө сиздердин кызматкерлер элге так маалымат жөнөтпөйт? Эмнеге бир барсаң, бир ошол кызматкердин бир бурчунда илинген жок андай, могул мыйзамдар алынып салган. Бул критерийлерсиз деле сиздер жөлөк пул ала аласыздар деген эч кандай түшүндүрүү жок. Дагы деле ошого связь этип келип, мунун бар экен, тигинин бар экен, үйүндө кайненең пенсия алат экен же кайнатаң алат экен деген. Бизде эми мыйзам деген иштеш керек да акыры. Рахмат, мен жооп берейин. Сиз туура айттыңыз, мурун үйүндө килем болсо, телевизор болсо, холодильник болсо, стиральный машина болсо, бул үйлө мындай жакшыраак жашайт экен деп, бул үйлөгө пособие берилчү эмес. 2010-жылдан бери ушун баардыгы алынган. Бүт баардыгы теги ар бир эмечи райондо баардыгы илинген, баардыгы бар. Анан тышкары биздин сайтта ким ала алат дегенчи бүт баардыгы бар да. Бүгүнкү күндө жанакы сиз айткан Мореке талаптар уже иштебей алган, а болсо чек катары кирбей алган. Анан кийин дагы жана сиз айткандай эмечи пенсия, туура айттыңыз, көп учурда ошол эки пенсия дагы келишим катары эсептелип жүргөн болчу. Бүгүнкү күндө болсо 2018-жылдан баштап пенсия Мореке жалпы кирешеге кирбей алган. Бүгүнкү күндө чек катары эмне бар? Бүгүнкү күндө аны болсо бүт баардык так билет. Биздин сайтта дагы кирсе, анын баардыгы жазылуу. Биздин сайтта болсо электронный калькулятор деген бар. Ар бир жаран ушу сайтка кирип, ушу калькуляторго туура эмечи жооп берсе, электронный калькулятор өзү чыгарып берет да, сиз эме пособияны ала аласызбы же ала албайсызбы депчи. Анан ошол кагазды алып элечи, чыгарып элечи, эмеге берип койсо, тиги эмеге соцзащитагачы, анан алар болсо ошонун негизинде уже анан кийин чыгарып бериш керек. Бүгүнкү күндө мен мындай дагы жолу айтып кетейин, чек катары эмне бар? Бүгүнкү күндө жалпы кирешенин өлчөмү ар бир үйлүнүн жаранына 1000 сомдон ашпаш керек. Мисалы, ата-энеси болсо, 3 баласы болсо 5-өө. Булардын кандай бир тапкан акчасы 5000 сомдон ашса, анда бул үйлөгө пособие берилбейт. Андан тышкары болсо, анан кийин жанакы биз айткандай малы болсо, анын дагы эмеси бар да, саны бар да, саны. Мисалы 5 кой, мисалы бир эме чоң эме бөдө мал болсо, алар эсепке кирбейт. Аларчы баардыгы жазылуу, баардыгы бар, баардыгы көрүнүп турат да. Бул тим эле баягы мындай айткан сөз. Бирок сиз маселени көтөрүп калдыңыз. Кичпелдекке ошоке кайсы айыл өкмөт десеңиз, мен барып изилдеп, анан кийин сизге маалымат берели. Рахмат. Эми бул бир эле айыл өкмөт эмес, жалпы Кыргызстан боюнча ошондой болуп атат. Азыр сиз туура айтып кеттиңиз. Малдын саны мынчадан асса, киреше асса деп. Биздин эң аярлуу катмарлар аргасыздан кредит алат. Билесизби?
кредит алыш үчүн жок малым мынанча малым бар деп айыл өкмөттөн справка алат. Коюм бар деп. А бирок ошол эле мезгилде өзүнүн жашоо шартын оңдоп алган адамдар эчтеке жаздырбайт, муну билесиз да. Ошондуктан мындай жакшы ушуга көңүл бурсаңыздар. А сиз азыр айтып кеттиңиз, бизде так жазылган. Так жазылганын баарыбыз билебиз. Бирок ошол мыйзам иштеп атканын айтып атам сизге. Ошол мыйзам аткарылбастан бүгүнкү күнгө чейин дагы деле ушундай кирешең бар экен, вот телевизоруң бар экен, тиги пенсия алат экен, жок экен деген. А биздин жөнөкөй жарандарыбыз, ошондой кыйынчылыкта жашаган жарандарыбыз мындай суроо бермек турсун, ошол специалисттин эшигине кире албаган канчалар бар. Себеби алар ошондой тартынчаак болушат. Итак турмуштан запкы жеп жүргөн адамдар мынтип өзүнүн укугун кээде коргой албай калып атат. Андан биздин, ошо сиздин министерствого караган кызматкерлериңиз пайдаланып атат. Келсең, мынанчаны берсең, мен сага өткөрүп беремин деп. Аны мен өзүмдүн мындай башымдан өткөргөн адам катары айтып атам. Мен башка бирөөнүн мисал эмес. Мен өзүмдүн карындашым ошентип кантип пособие алганын билгендиктен айтып атам. Ошондуктан давайте бул жерде мындай кагазда бар экенин баарыбыз билебиз. Андан көрө так жооп бериңиз, мен көзөмөлгө алайын. Ушундай фактылар боло турган болсо, мен мына жазалайын. Мынаке мындан бияна буюрса иштешебиз. Мына Алтайдын жыйынтыгы менен же келечектеги жакын айларда мен ушундай көрүнүштөрдү ачып чыгам десеңиз, мындай эл дагы ыраазы болот. Мен баарыны билип туруп, сиздин өзүңүздүн оозуңуздан чыксын деген суроону ошон үчүн берип атам. Эл көрсүн, мына жок дегенде сиздин ошол кызматкерлериңиз сиздин берген жообуңузду көрүп уялар экен деген максатта бердим суроону. Рахмат. Рахмат сизге. Рахмат. Мен убакыттан пайдаланып дагы бир шайлоочулардын кайрылуусунун боюнча суроо берип коеюн сизге. Жанакы райондук маданият бөлүмдөрүнө башкарган жетекчилердин негизги кесибине карап дайындалабы, же маданият чөйрөсүндө болбосо дагы башка чөйрөдөн келген адамдардан жетекчи болуп дайындалабы, кандай? Жерлердеги маданият бөлүмдөрү жана маданият үйлөрүн дайындоо боюнча деп атасыз, жаңы чыккан мыйзам боюнча дайындоолор боюнча кадр маселеси. Азыр маданият министрлиги тарабынан 3кө жакын кандидат сунушталат. Ал эми ошолордун ичинен тандап, ага буйрукту чыгаруу өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчиси тарабынан болот. Сунуш министерстводон барып, акимдер шайлайт экен. Акимдер жана мэрлер. Бирок ошол сиздер сунуш берип атканда алардын негизги кесипкөйлүгүнө каралабы, же маданият тармагынан сырт адамдардан барып башкарса болору? Ушул сиз айткан маселе бул жаралбаш үчүн ошондой талап менен чыккан, бул буйрук өкмөт тарабынан. Эгерде өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан кандидат коюла турган болсо, көбүнчө профессионалдуулугуна карабастан туруп, ошол жерде иштеп жүргөнүнө каралып талаш тартыш чыкты да. Ал эми маданият министрлиги тарабынан каралса, ал жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына айрым бир себептер менен баягы неменен алыстыгына байланыштуу, жолдун алыстыгына дайыма көз карап турбагандыгынан биз министрлик ошол жердеги жергиликтүү кадрларды биз билбей калышыбыз мүмкүн. Тескерисинче акимдер, мэрлер жакшы билип калышы мүмкүн анын мындай иштөө жөндөмдүүлүгүн. Ошондуктан эки тараптан тең бирдей ката кетирилбей шайланыш үчүн 3 кандидат министрлик тарабынан берилет. Ал эми аны тандап алуу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын жетекчиси тарабынан. Ошондо эки тараптын макулдашуусу менен тең болот. Сиз азыр так билесизби бүгүн Сузак райондук маданият бөлүмүн ким жетектеген? Ал жерде эжеке бар бизде Сузак маданий бөлүмдө. Ал жерде көптөн бери ошол бизде чыр болуп келе жатат, конфликттүү кырдаал. Ал боюнча бизде иштер алынып барылып, сунуштарыбыз берилди. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы аким менен биргеликте иш алып барып атабыз азыр. Текшерүү жүргүзүлүп жатат, азыр комиссия түзүлүп. Туура айтып кеттиңиз, чыр болуп аткан. Ал ошол эжекенин негизги кесиби ким, эмне? Эжекенин кесибин мен азыр бул жерде документти карап туруп туура эмес айтып койбоюн. Себеби атайын комиссия түзүлүп, бизде комиссия иш алып барып атат. Ошол жерде диплом туура келүүсү боюнча дагы пункт бар. Аны кошумча мен жакын арада бүтүп калат, Сузак боюнча текшерүү сизге жөнөтөбүз. Мен муну көтөрүп жатканымдын себеби мына маданият кызматкерлери, өнөр адамдары кээ бир учурда гана ушундай арыз менен кайрылат да. Көпчүлүк учурда шайыр адамдар үчүн көп маселелерге көз жумуп, мынчалык өтө эле мындай резонанс жаралбайт эле.
бирок өнөр адамдар кайрылгандан кийин мен ойлойм бул жерде өтө мындай терең маселени тереңден изилдеш керек деп. Анткени баардык коллектив нааразычылыгын билдирип бизге кайрылуулар жөнөттү. Бүт ал жер бүт клановый башкаруу болуп калды дейт. Канчалаган эми бизге келген маалыматтар мен ойлойм сиздерде да болсо керек деп ошонго жакшылап көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат. Суроолор жок болсо анда ушул чечим. Сиз азыр айтып кеттиңиз да. Сиздин маалымат боюнча баарын эле почти что берилиптир да, компенсация. Туурабы? 90%. Бирок азыр канчалаган адамдар бизге кайрылып атат да, берилген жок деп. Мен бул маселени бүгүн эле эмес, 2-3 жолу палатада дагы көтөргөм. Мурдакы министрден жок, баары берилди деген жооп берген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушу компенсация ала албай калган дарыгерлердин бизге кайрылуусу токтой элек. Мына мыйзам боюнча жыйынтыкты ар бир мекеменин, ошол салмак сактоо мекемесинин жамааты директори тарабынан акты түзүлүп, алар сиздерге корутундусу менен жөнөтүлөт экен. Ошол жөнөтүлгөн дарыгерлерге дагы бүгүнкү күнгө чейин бериле элек. Мына мен сизден азыр бир маалымат сурайынчы. Мырзахматов Бекжан деген санэпстанцияда иштеген дарыгер ушул ковид аркылуу каза болуп, жөлөк пулуну ушул ала албай келет да, компенсацияны. Ошол маселеси эмне болду? Берилдиби? Мына ошону жооп бериңизчи так. Ал тууралуу азыр менде маалымат жок экен. Эмесе биз териштирип ошол арыздын негизинде териштирип карап эметели, жообун айтып берели. Мен муну сурап атканын себеби мындай, да чындыкты айтып үйрөнөлчү. Улан Асанбеков, чындыкты айтайлы. Чындык ачуу болот. Бирок жыйынтыгы жакшы болот. Сиз азыр баарына берилди дейсиз. Азыр эртең ошол эле биздин медицина кызматкерлери мына сиздин жооңуздан кийин дагы чыгат. Мен ала элекмин деп. Мындай болгондой айтайлы. Мында болуп атат, же каражат тартыштыгынан ушундай бүгүнкү күндө берилбей келет деп. Сиз азыр сиздин сөзүңүз боюнча сонун кылып айттыңыз. Баарына берилди, мынакей кетип атат деп. Бирок сиз азыр сезип турасыз канча адамга берилбегенин. Сизде канча арыз турганын билесиздер. Ооба, мен могу акыркы маалымат 21-жылдын 22 ноябрынан бери 106 арыз түшкөн, төлөмдөрдү караштырып берүү арыздары. Анын ичинен 58-ине берилбейт деген эме чыккан, жооп чыккан. Ал кенди документтери керектүү критерийлерге жооп бербегендиктен 58-ине отказ кылган. Ошон үчүн мен баарына 100% берилди деп айта албайм. Эгер кейстери критерийлерге туура келе турган болсо, ошол убакытка гана берилет. Ошолорго гана берилет компенсация. Азыр ошол 106 эле кишиден арыз түштүбү? Апелляция кагаз түрүндө башкача жооп келген. Сиз да мага кагаз түрүндө бериңизчи. Ошондо салыштырып көрөлү. Кимиңиздердики туура маалымат, кимики туура эмес деп. Же ар бир келген жаңы замдар ар түрлүү маалымат бере бересиңерби? Же бизде эмне эки башка медицина бар Кыргызстанда? Урматтуу Айбек Тураталиевич, уруксат болсо мен кошумчалап койсом. Туура мына эми сөздүн ачыгын айтканда биз дагы шайлоого бардык, сиз дагы барганда ошо жерлерде азыр айтылган, анан азыр дагы келип атат. Азыр дагы ошо мен өзүбүздүн сиз экөөбүздүн кесиптештер келип эле ушундай айтып атат да. Жалпы жонунан ошол ковид башталгандан бери 6497 ошо биздин кызматкер ооруган. Ошонун дээрлик ушу 3600 мындайча алганда 50%дан көбүрөөк эле бере алдык да, чын айтканда. Калганы калып атпайбы? Бирок алардын жанагындай критерийге туура эмес келип калып, мисалы үчүн ооруган, өтө ооруган, бирок ПЦР отрицательный болуп калган. Аны мен комиссия карап ага отказ кылып атат. Мисалы үчүн да, кээ айтылып атат, сен убагында красный зона киргенсиң, иштегенсиң ыктыярчы болуп, бирок приказың жок деген дагы маселе бар болуп атат. Бул жерде абдан мындай өтө талаштуу жана резонанстуу нерселер бар да, туура айтып атасыз. Элдер келип атат, бизге да келип ошо өзүбүздүн кесиптештер булгандайча биз аябай оорудук, иштедик го, убагында чакыргансыңар баарыбызды, иштеп бергиле дегенсиңер, иштеп бердик, оорудук, жабыркадык.
бирок төлөөгө жанагы төлөмгө келгенде эле ушинтип мына бөлө баштадыңар, кагазга такай баштадыңар деп аябай нааразычылык көп болуп атат. Анан биз дагы эми өкмөттө ушуну көтөрүп азын-аулак сүйлөшпөсөк, баягы эле курган акчага такалат экен да. Анча баарына ошончо компенсация бере салыш абдан кыйын экен. Эми этап менен болуп атат. Ошо цифраларга фомстун жетекчиси Артур Берембекович дагы мындай тастыктоо катары айтып койсо, азыр эми документтердин келишине улам карап, мына Улан Асанбекович айткандай берилип атат. Бирок баарына бир жапырт бир убакта берип коюу мүмкүн болбой атат да. Мен деле ошо берилсе дейм ичименчи, бирок мүмкүнчүлүк чектелүү экен. Мына Жакынбек Орозбекович, эми туура айтып баштадыңыз да, каражат жетишпейт деп. Бирок биз ошол пандемия убагында бизге медицина кызматкерлери канчалык керек экени, канчалык деңгээлде бартуу экенин баарыбыз сезгенбиз. Убакыттын өтүшү менен бул маселе уже актуалдыгын жоготуп атат. Эгер биз мындай мамиле кыла турган болсок, мындай окуя кайталанбайт деп ким кепилдик берет? Эртең дагы кайталанса биз кайсы дарыгерди киргизебиз? Биз дарыгер жетишпей студенттерге күнүбүз түштүк ошол күндөрү. Студенттерден айрылдык бул ордун артынан. Эмне баягы өткөндөн кийин эле сиз айтып кеттиңиз азыр. Кээ биркилердин приказы жок экен деп. Эми ал керек болсо ошол приказды чыгарбай туруп киргизген жетекчи жоопко тартылыш керек. Болду андай болгон жок. Азыр мынакей мен суроо бергенде ошондо айткан мурдак министр. Бизге ар бир мекеменин актысы менен алар жыйынтыгын чыгарып, ушул врачка, дарыгерге берилиш керек десе, биз барына сразу берип атабыз деп. А сиздер айтып атасыздар, комиссиядан кайра өтпөй калды деп. А ошол эле комиссия чечимини чыгарып келгендерге кайрадан сиздер бул жактан комиссия түзүлүп атабы Минздрактан кандай? Саламатсыздарбы? Фомстун төрагасы. Бул чечим чыгарылып келген медицинский кызматкерлерге мына 22-жылы 149 кишиге уже берилди, 33 миллион сом. Азыр очередде 130 киши турат да. Майрамга чейин бергенге аракет кылып атабыз. Министерство финансов менен согласование болуп, ачып берсе эле 130 кишиге берилет. Бул Бишкек шаарында 102 кызматкер, Чүй областында 11 кызматкер, Ысык көлдөн 15 кызматкер, Таластан 2 кызматкер. Калган областтардан пока берилбеди деген неме жок да. Бул уже бүт такталып келген немелер. Бирок азыр сиз айтып кеткен район шаарлардын арасында дагы кирбей калган райондор бар экен да. Алардын да документтери келген ушул жака. Жок, бул такталган документтердин баары өткөн неме 130 киши азыр берилек, бирок беребиз да ушул жумада. Ошо менен пока заявка жок бизде. Сиз эми кичине болсо да чындыкка жакыныраак цифраны айттыңыз да. Буга чейинки маалыматта 106-нын баарына берилди дегендей. Себеби бизге маалымат 279 кызматкер ал элек деген кат жүзүндө берилген да. Ошону сиз азыр тастыктадыңыз. Жана ошондой эле мен дагы мындай өтө суранычтан, талаптан кылат элек. Ар бирине мындай караш керек. Азыр каражат жок деп олтуруп, өзү талкаланган медицинабызды дагы талкалайбыз. Ушунун артынан мына Жаркынбек Орозбекович жакшы билет. Биздин канчалаган мындай таланттуу, билимдүү дарыгер балдарыбыз сыртка чыгып кетти. Сырт жакта иштеп жатат. Анан биз ошондой оор күндөрдө гана эстеп калып, анан кайра мындай кичине артта калганда унутуп калбашыбыз керек. Биз ар бир ошол дарыгерге кылган мамилебиз биздин ошо элибизге кылган мамиле болуп эсептелинет. Бизде мына жетекчилик тараптан дарыгерге кандай мамиле жасасаңыздар, алар элге ошондой мамиле жасайт. Ошондуктан мындай раз убагында иштетип, убагында алардын жардамы менен канчалаган адамдардын өмүрү сакталып калдыбы? Бүгүн биринчи очередте караш керек. Бар жок өлкөдө биринчи бүт бардыгы ушул саламаттык сактоо тармагына жумшалат. Эгер биз өзүбүздүн дарыгерлердин жанакы
көйгөйлөрүн чече албасак анан 6 миллион 700 миң элибиздин ден соолугунун кантип көйгөйлөрүн чечебиз? Мен кошуп жаап кетейинби? Уруксат берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Венера Калбековна, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасы финансы министринин орун басары Дүйшөбай Жибек. Мен айтып кетейин, бул жылга Министерство здравоохранения менен саламаттык сактоо министри менен фондубузга 335 миллион 900 каралган. Анын ичинен ошол красный зонада иштегендерге деп 287 миллион 600, анан инфекциядан же инфекция алып же каза болуп калгандар үчүн 48 миллион 300 деп каралган. Бүгүнкү 22-июнга калган биз ачып берген акчалар боюнча айтып кетсек 179 миллион 400 акчага ачып бердик. Анын ичинен ошол кызыл зонада иштегендер 141 миллион 300 и инфекция алып жана каза болгондорго 8 миллион 100 деп. Сиздер көргөндөй бул планда дагы ошо бага акча турат. Ачып берүү акчасы бул Минздрав менен фонддун берген кандай заявка берсе ошого жараша ачып берип атабыз да. Биз мисалы үчүн Министерство финансов кармаган жок бул жерде акчаларды. Рахмат. Артурбек Юрмекович, сиз кандай дейсиз буга? Мынакей акча бар дейт. Келсе сразу беребиз деп атат. Бизде эч кандай тоскоолдук жок деп атат. А сиздерден аз жооп болуп атат. Акча каражаты жетишсиз деп. Жок, бул каралган акча ар бир айдыкы болот да. Ошонусун айтып атам мен, эмне үчүн задержка болуп калганы. Бизде 33 миллион каралган, оору көп болгон үчүн 130 киши ашык болуп, анан 13 миллион Министерство финансов бизди кармаган жок. Анын баарын топтоп, ошонун баарын биз заявка берип, согласование кылып, анан беребиз. Бирок берилип атат баары. Мындай акча жок деп бербей койгон жокпуз. Эми мындай экен да, мына сизде азыр аз эле цифра болуп атат да. Эгер жакшы көңүл бурсаңыздар, бир жуманын ичинде чечиле турган маселени тиянт этип келе атасыздар. Канчалаган мындай сөздөрдү көп айтып атасыздар да. Ошондуктан мындай чечиле турган эмени Жаркынбек Орозбекович өзүңүз колго алып туруп, ошол төлөнбөй калып кеткен документтер туура келген биздин медицина кызматкерлерине батыраак берип койсоңуздар жөлөк пулдарын. Рахмат. Кошумча айтып кете аласызбы? Маалымат барбы сизде? Же Өскөнбаева Клара Тургунбековна бул жактабы? Сизде да бар да маалымат ушу компенсация боюнча? Жок, ошол эле компенсация боюнча, кечиресиз. Саламатсызбы? Венера Калбековна, жылдын башында ошо биздин ММК фондунун бюджетине 2 бөлүк каралганда кызыл зонада иштеген адамдарга жана бир жолу ооруп калган адамдарга 2 бөлүк каралган. Ошондуктан биз эң биринчи бизге 32 миллион каралган, ушу каржы министрлигинен ооруп калган биздин медицина кызматкерлерге. Ошол акчасын төлөдүк. Азыркы учурда бизге ошол 130 кишиге, азыркы айткан 130 кишиге 11,5 миллион сом жетишпей жатат. Ошондуктан биз сунуш чыгарганбыз. Бизге ошо кызыл зонада иштеген адамдардын эсебинен ошол каралган каражаттарды бияка жылдыралык 11 миллионго. Ошол өкмөттүн токтому даярдап, ушу бүт министрликтер менен макулдашып, азыр министрлик кабинетине киргизгенбиз. Ушул жуманын аягына чейин токтому чыкса эле төлөп баштайбыз. Бул уже такталган, каралган. Эң негизги эмнеге биз ошо саламаттык сактоо министри менен баары биргелешип ошондой чечим чыгарганбыз да, комиссия ошол эми саламаттык сактоо уюмдарынын негизинде эле болсун деп. Анткени биякта чын эле алыс, бияка медик кызматкерлер документтери менен келбей эле койсун, андан көрө ошол жактан эле алар өздөрү билишет. Кимге кандай буйрук чыгарыш керек, ким качан иштеген. Ошон үчүн ошондой жетекчилерге ошондой укуктарды бергенбиз. Ошол жактан карагыла. Бирок алар эми ошол жактан чечилбей калса, саламаттык сактоо министри деңгээлинде апелляционный комиссия бар. Эми ошол жактан жок, силерге болбойт деп чечим чыгарса, ошолордун өздөрүнүн комиссия. Саламаттык сактоо министрлиги ошол жака кайрадан арызданса болот деп. Рахмат. Жаркынбек Орозбекович, кошумча маалымат барбы?
Эми мындай кошумча маалымат маселе айтарым, чынды айтканда туура айтасыздар, Айбек Тураталиевич, бул акыйкатсыздык эле болуп атат. Мен эрде мүмкүнчүлүк болсо ушунун баарын кайра эле карап көрсөк жакшы болмок. Себеп мына башында 20-жылы болгон окуяда каза болгондорго миллион сом, берки ооругандарга компенсациялар 200 000 болгон экен. Азыркы алып аткандар младший техперсонал 45 000 сом алат экен, врачтар 75 000 сом алат экен. Алар айтып атат, эмне үчүн мурда 200 алды эле, азыр биздики азайып кетти деп. Ушундай түшүнбөстүктөр аябай көп да, ушунун баары келип элдин нараачылыгын, өзүбүздүн кызматкерлердин нараачылыгын жаратып атат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мен ойлор элем, сиздердин жардамыңыздар менен bir башкача bir подход баштан аяк кайра карап чыксак жакшы болмок. Ушу индикаторлорду, талаптарды да карап чыксак жакшы болмок. Жолубуз жана мен жогоруда айткандай отрицательный чыгып калып, бирок ооруган кызматкерлерибиз бар. Барып ошо красный зонада иштеп, бирок такыр каттоодон өтпөй алган, жана приказы чыкпай алгандар бар. Ошонун баарын бир башкача эле кайра карап бербейлиби? Анан сөз түрдө Минфин биздин заявка менен акча бөлүп берип атат, бирок айтып атат, өзүңөрдүн ыйгарым укуңарга жараша чече бергиле деп атат. Бирок эгерде биз аны чечсек, биз кайра кызматтык албастан кыянаттык менен өзүбүздү мындай аша чапкандык да болуп калышы мүмкүн экен. Ал эпизод уголовный болуп калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн бул жерде сиздердин жардамсыз биз ойлойбуз, салам сактоо министрлигинин жалгыз алы келбейт. Ошондой эгерде мүмкүн болсо биз бир мындай тастыктап изучать этип туруп бизге сунуштар менен кирбейли ушуну. Жол болсо бул ызычуу токтобойт, дагы эле келет, күздө дагы чыгат. Муну аяна чейин чыгып жапа турмак чечпесек, бул токтобойт. Анан жана азыркы бериле турган компенсацияда колуна алгандан кийин дагы ызычуу чыгат. Эмнеге биз аз алып калдык деген дагы чыгат да. Рахмат. Мына сиз азыр туура айтып кеттиңиз да. Бирок ошол эле мына отрицательный чыгып калып, анан берилбей атат деп. Бирок бизде ал убакта протоколдор бир нече жолу өзгөрүлдү да. Башында только лабораторно подтвержденный болгондо гана ковид деп коюлуп келген. Кийин уже без лабораторного подтверждения с клиническим признаком деп тагы коюлду да. Эмне биздин бемелер аркада боло береби, ал раз ошондой указдар чыгып келгенден кийин бул жерде комиссия караганда анын лабораторный данныйга карабаш керек да. Бизде айтып атам го, бүт бардыгы бир тартипте иштебегендин белгиси болот. Туурабы, Жаркын Өзбек? Бул анда ошентип коюлуп келген да, бардыгын бүт баары бизде иштеди да протоколдор. Туура, ушуну мүмкүн болсо кайра мына биз эми жаңы келдик. Ошо буга чейинки болгон нерсени биз как мурас катары алып андан улап кетип атпайбыз, бирок биз ушул маселени биз кайра карап чыгып сиздерге сунуш менен дагы бир чыксак. Кандай дейсиздер? Мүмкүн болсо. Рахмат. Сунушуңуздарды бергиле, чогуу карайлы, талкуулайлы. Мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, мурас катары биз улап кетип атабыз деп. Биз туура жол болсо мурас катары улашыбыз керек. Туура эмес жол болсо аны буруш керек туура жагына. Биз качанга чейин мынакей ошентип келдик да, мурас катары улап атабыз деп апарып мамлекет туңгуйга такады. Мына сиз азыр жакшы билесиз биздин медицинанын бүгүнкү күндөгү абалыны. Biz azır Covid emez, jönököy mына бүгүнкү күндө болуп аткан азыр маселелерди карайбыз. Канчалаган ооруларга биз жетишелик деңгээлде жардам бере албай келатабыз. Тактоо иретинде да Артурбек Беренбекович. Мына башында 200дөн берилип келип, эмненин негизинде ал кайра 75 миңге түшүп калды. 200 миңден берилип келип аткан. Кайсы токтомдун негизинде, кандай критерийлердин негизинде ал азайып кетти. Мен жоберсем болобу? 2020 жылы ошол 200 миң деп ошол өкмөттүн токтомунун 194-токтомунун негизинде чыгарылган. Бирок ошол эле жылы депутаттар инициатива боюнча медицина кызматкерлери жөнүндө закон боюнча ошого дагы бирине киргизген. Ошого ылайык ошол жакта жазылып калган да, чрезвычайный ситуацияда иштегендер ооруп калса 15 айлыктар негизинде төлөшүш керек деп. Бир жол компенсация. Бирок ошол эле 20 жылы биринчиден биз
каза болгон медицина кызматкерлерге 1 миллион сом деп жазылган. А жаңы закон боюнча уже каза болгон кызматкерлерге уже 20 окладтан санап калган да. Ошон үчүн азыркы учурда каза болгондор уже 2,5-2 миллион сом алып калышты. А бирок ошол эле оорукка ошол эле учурда ооруп калгандар ошол 15 эле оклад боюнча эле алып калган. Ошол негизинде, ошол закон мыйзам негизинде 2021 жылы өкмөттүн токтому номер 1 токтому чыккан. Ошол негизинде азыркы учурда төлөмдөр ошол негизинде болуп атышат. Анда бул мыйзам депутаттар кабыл алыптыр да, акчаны депутаттар кыскартырыптыр да. Качанчы мыйзам так айтып бере аласыздарбы? Ким берет? Качан кабыл алынган бул мыйзам? 11-1 деген биринесин киргизген. Ошол 20-жылы как раз июнь-июль убагында да киргизген ошо кошумча. Ошол негизинде ошондой төлөмдөр алып калышты. Бир жерин кыскартты, ошол ооруп калган кызматкерлер кыскартылган, а бирок каза болгон кызматкерлерге 2 эсе көбөйтүлгөн. Азыр айтып атасыздар, июлда эле кайра эле ошол жылы эле кайра эле мыйзам кабыл алынган депчи, 200дөн чыгып туруп эле кайра артынан эле мыйзам кабыл алынып 75-ге түшүп калды деп. Азыр ошондо кандай төлөнүп калды? Жанакы мыйзам кабыл алынганга чейинкилерге 200 берилип туруп, ошондон кийинкилерге 75 миңден төлөнүп атабы? Же азыр уже мына ковидный ситуациядан чыккандан кийин дагы биринен кийин ооруп келбедиби? Жанакы өтө катуу окуялар өткөндөн кийинки мезгилдегилерге 75 миңден төлөнүп калды. Кандай? Жок, азыркы учурда ошо өкмөттүн биринчи токтому 11 январда 21 жылы номер 1 деген токтому чыккандан кийин бүткүл медицина кызматкерлерге ошо 15 оклад төлөнөт да. Мурунку 5 миң оклад болсо 75 миң төлөнгөн. Андан кийинки окладыбыз көбөйткөндөн кийин 7,5 миң болбодубу? Былтыркы апрелден баштап уже 112 миңге чыккан. Азыркы учурда эми дагы көбөйөт, ошонун 15 окладын эсептегенде ошончо суммасы чыгып атат. Кийинки оңолуп кетет да. Эми жана Жаркынбек Орозбекович өзү айтып кеткендей, акыйкатсыздыктын айынан ушундай болуп атыптыр да. Значит, балким ал жерде ошол мыйзамды кабыл алып атканда биздин окладты башкача көрсөткөндүрсүздөр. Биздин медиктер мынанчадан айлык алат деп. Бермет. В Трудовом кодексе, доковидном Трудовом кодексе, есть статьи, которые говорят, во время ЧС, если работник продолжает работать, то там тройной оклад автоматически. То есть медработник тройной оклад получает. Если заболел, то 5, если умер, то 8 окладов одномоментно. Этот Трудовой кодекс был пересмотрен, и в 2020 году, в июне, указом президента были внесены поправки в закон о статусе медработников. Ошондо вот эти вот оклады были приняты. Жаркынбек Орозбекович, мына азыр сиз айтып кеттиңиз, жогоруда кандай медициналык жабдыктар, инструменттер керек экенинчи. Ошол эле мезгилде бул инструменттердин көптүгү мына жетишпей келгенин көйгөй да. Жылына ушул именно ушул медициналык жабдыктарды алууга канча акча бөлүнөт? Артурбек Перемекович, сиз билесизби же Жаркынбек Орозбекович сизби? Кимиңиздер жооп бересиздер? Фонд оборудования акча бербейбиз, биз пролеченный случайга гана беребиз. И приписное население, а мындай оборудование специально акча берилбейт. Эми Артурбек Перемекович, туура, пролеченный случайдын ичинде ошонун бардыгы камтылган. Ал эмне керек болсо ошонун ичинде ал жабдыктарды, дары-дармекти, айлык акысы баары каралганда, ал жерде мындай өзүнчө бир пункт менен бөлүнгөнбү? Моунчо каражаты бул жака жумшалыш керек, могул дары-дармекке жумшалыш керек, бул жабдык алганга деп. Же аны мекеменин жетекчиси өзү чечеби кандай? Мекеменин жетекчиси өзү чечет. Биз бир эле эме менен беребиз, транш менен. Айбек Тураталиевич, мүмкүн болсо жана биздин ушундай өтө жогорку деңгээлдеги жогорку технологиялык жабдыктарга бул жогорку технологиялар фондунан анан жаңы борборлошкон иш-чаралар деген эки багыттан, эки булактан акча алат экенбиз. Ошол жалпы жөнүнөн Кыргызстанга жалаң эле кардиология терапия эмес, ушундай жабдыктарга ошол фонддон 333 миллион сом бөлүнөт экен.
Ал эми борборлошкон чаралар, иш чаралар алкагында 323,5 миллион сом бөлүнөт экен. Жалпы жонунан ушу 700 миллион сомго жакын бөлүнөт. Бирок бөлүштүрө келгенде ал жерде жалаң эле кардиология терапия эмес, өзүңүздөр жакшы түшүнгөндөй НИКСТО, жанагы онкология борбору баардык ошол третичный 3-чү баш деңгээлдеги биздин мекемелердин баары ошого талапкер. Бөлүштүрө келгенде анын баары жетишсиз болуп атат да. Мына кийинки суроом, медициналык жабдыктарды ошол эле керектүү баягы шаймандардын баарыны саламаттык сактоо мекемелери жеке фирмалар аркылуу алып келет да. Аны эмне бүт баары саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, департамент тарабынан тендер жарыяланып бирдиктүү кылып алса болбойбу? Ошол маселени дагы ошо өкмөттө акыркы учурда ошо демилге катары айтып атабыз. Алардан да колдоо болуп атат, Кудай буйрса. Туура айтасыз, ошо дары-дармек жагынан дагы ошо медикалык техниканы алууда дагы борборлоштурсак бир 25-30%га арзан үнөм болот экен. Ошо үнөм жагын карап, үнөмдөлгөн акчаны бир актуалдуу статьяларга которуп, ошол сарамжалдуу колдонуу маселесин көтөрүп чыгып атабыз. Кудай буйрса ал жагы каралган. Анан да тактоо иретинде ошо улуттук кардиология жана терапия бөлүмүнө жылына именно ушул жана медициналык техникага жана эмеректерге, дары-дармектерге 160 миллион сом каралат экен. Бирок ал жерде баардык айтылгандай дары-дармек да турат, буюмдар да турат, техника да турат. Техникага келгенде ал акча жетпейт. Ошону да эми сиздерге маалымат катары айтып атабыз. Бул жаатында ушул каржысын, бюджетин көтөрүү жагында дагы биз иш алып барабыз, Кудай буйрса. Эми мен муну айтып атканымдын себеби мынакей көпчүлүк больницаларда, ооруканаларда азыр ачык эле бул коррупцияга айланып калды. Мына азыр маалымат сайттарында чыгып кетпедиби? Ар бири келип туруп, чтобы өзүнүн коррупцияга аралашканын билдирбеш үчүн могу фирмага барсаң, ошо өздөрү айтат, мына стентти алып келесиң, же мына дарыны алып келесиң, бар мен билбейм мынанын акчасы канча экенин деп. Бирок ал жерде коррупция экени көрүнүп турат. Анын баарын жеңичинен сүйлөшүп алып туруп, сен барып айтсаң, ошонго сатып келет. Эртеси күнү сурасаң, жок, ал фирма өзү алып келген, алар өздөрү каалагандай коет экен, сен аны, анан мен болгону ошону алдырдым дейт. Бул болуп бүгүнкү күндө кайталанып аткан көрүнүш, бул күндө, азыр бүгүн дагы болуп атат ошондой окуя. Биз качан чек коебуз ошону терс көрүнүштөргө? Айбек Тураталиевич, эң туура маселени айтып атасыз. Бул жанагы этикасыз маркетинг жана баягы негизделбеген көрсөтмөлөр, необоснованный назначенияларды айтып атасыз. Бул туура. Тилекке ашпа айлыктын аздыгын шылтоолоп, биздин ошо кесиптештер жанагындай шактарга барганга муктаж болуп келишкен. Бирок эми ошону системдүү түрдө жоюуга ошо чапатырмак аракетибизди кылабыз. Ал боюнча дагы өзүбүздүн ошо иш чараларды пландаштырып атабыз. Жакын арада аналар дагы айтып чыгабыз. Андан кийин онкология боюнча да сөз болуп кетти да. Бүгүнкү күндө онкологиялык оорулар канча төлөйт? Азыр онкологияны бөлдүк элек да. Онкологияны азыр айтайынбы, анда маалымат берейинби? Бактыгүл Бекбаевна, сиз жетекчи болуп келгенге канча болду? 1 жылдан кичине ашты. 1 жылдан ашты. 1 жыл иштеп коюпсуз. Сиз азыр айтып кеттиңиз да, бизге акча бөлүнөт, бирок жетпейт деп. Ага эми азыр өзүңүз жооп бердиңиз, оорулуулар өздөрү сатып алат деп акчаны, дарылардычы кайра эле ошол элдин эсебинен эптеп жеткирип атыптырбыз да. Туурабы? Бөлүнгөн каражат жетпесе. Анан аздан экинчи сөзүңүздү айтып кеттиңиз, бул бизге мартта акча бөлүнүп, тендерден өтүп, сентябрда араң алабыз деп. Сиздер заявканы жылдын башында бересиздер да. Жылдын башында канча акча керек экенин, кандай жака жумшалышын билесиздер да. Билебиз. Билебиз. Эгер билсеңиз, сентябрда берилгенде, мисалга 1 жылда 100 больнойго кетүүчү каражатты айтасыз сиз. Ал кийинки жылкы тендер өткүчөктү ал жетиш керек да, эл сатып алган үзгүлтүк болбош керек. Же эмне сентябрда кайрылган 3 айга эле ылайык акча бөлүп коебу?
сентябрда биз каралган ошо алган дарыларыбыз сентябрдын аягына чейин жетет, жылдын кичине башына чейин жетет. Ага чейин жетпейт. Мен химиотерапия дарылоо бул деген көп каражат керек. Биз толугу менен барын заявканы ала албайбыз. Мен айтып атпаймынбы, бизге 2,5 миллиард сом керек. Бүт локализациялы, бүт о онкологиялык ооруларга жетиштүү болуш үчүн. Биз акыркы алган эме заявкабызга 60 миллион эле бөлүндү. Ошон үчүн биз жанакы ошо 60 миллион же жанакы 160 миллион сомго алынган акчабыз, дарыбыз ошо көйгөйчүлүк менен алынат да, бейтаптарга да убагында жетпейт. Актылбек Бекбаевна, азыр мына берген жоопторуңузду өзүңүз мындай кеңирчиликте угуп отурсаңыз, өзүңүз мындай түшүнөсүз да, азыр айтып атасыз, 63 миллион бөлүнөт. Бул 4төн 1 гана бөлүнөт экен да, керектүү каражаттын. Сиз тендерди сентябрда өткөрөсүзбү, январдын башында аласыздарбы? Bir кварталга жете турган акча бөлүнөт экен да бар. Калганы мындайча айтканда бизде онкологиялык кызмат бары платный экен да. Эч кандай мамлекеттен bir кварталга жете турган акча бөлүнөт экен. Туурабы? Биз бюджеттен акча алабыз, сапалатадан алабыз, андан кийин спецсчет деген бар. Биздечи 3 тармактан бизге финансирование келет. Биз ошо жетиштүү, эмнеге кандай жетишип аткан акчаны айтып атабыз, канча керегин да айтып атабыз. Түшүнүп атам. Мындай, эми биз просто бул жерде чындыкты чыгарган талкуулап атабыз да. Мындай эле келип туруп кагаз менен сонун кылып жазып койгон менен азыр кандай иштеп атасыздар, эмне болуп атат баарыбызга белгилүү. Азыр онкологияга жатыш кандай көйгөй экени да белгилүү. Кантип жаткырып атканды мына биз деле жаткырып атабыз, туугандарыбызды көрүп атабыз. Ошондой терс көрүнүштөрдөн арылыш керек. Биз бул жерде бири-бирибизди мактап, ой, сонун реформаторсуз мындай деген менен ал иш алдына жылып кетпейт. Биз бул жерде болгон акыйкатты айтып, өзүбүздүн кемчилигибизди жоюшубуз керек. Ошондо иш жумуш алдына барат. Мына онкологияда болуп аткан жанакы кемчиликтер өтө. Региондордон келген больнойлор жумалап, 1 айлап ушул Бишкекте квартплат төлөп, күнүнө 3-4 миңден жашап, анализдери чыкчакты, аяктан келген анализдерди жок, сен бул жактан тапшырышың керек, бул туура эмес деген көйгөйлөр болуп атат. Эмнеге андай, эмне бизде Жалабатта же Ошто башка лаборатория чыгарып, бул жерде башка чыгарабы? Бул дагы болсо коррупциялык схема болуп атат. Анткени ар бир дарыгер, ар бир тапшырган анализинен доля алат. Процент алат ошол лабораториядан. Ошондуктан кайрадан элди кыйнап биз кайрадан өткөрүп атабыз лабораторияга изилдөөдөн. Андайлар токтотуш керек. Раз келип атабы, ал жактан направление менен жаткырылсын деп келгенден кийин ошол анализдер менен жаткырылыш керек. Эмне же региондогу врач менен бул жердин айырмасы барбы? Болгону бул жерде жабдуулар жакшы үчүн ушул жака аргасыздан жөнөтүлүп атат. Ушуга окшогон маселелерге жакшыраак көңүл буруңуз. Бүгүнкү күндө онкологиялык оорулар канча саплата төлөйт? Онкологический оорулардын эки хирургический профили бар, терапевтический профили бар. Алар минимальный, средний, максимальный 3 уровеньде төлөшөт. Терапевтическийлер 500 сомдон 6000 чейин, хирургическийлер 1000 сомдон 14,5 миңге чейин акча төлөнөт. Бирок жанакында бизге бир маалымат келген, 20 миңден саплата төлөнөт экен депчи. Ошол эле мезгилде мына сиздин өзүңүздүн баяндамаңызда жазылып турат. 31% бул 3-стадияда келет деп. 3-стадиянын анын мына өзүңүз жазып атасыз, бул жерде баяндамада калган көбү летальный исход менен 1 жылдын ичинде кайра кайтыш болуп атат. Бизге ошол акыркы үмүт менен жашоосунан үмүт кылып келген. Эми өзүңүз деле жакшы билесиз, бул онкология оорулуу менен байы кайра эле барып туруп ошол биздин социалдык жактан аз камсыз болгон, социалдык уровень жашоосу төмөн болгон адамдар, жашоо шарты оор болгон жарандарыбыз көбүрөөк ооруйт да. Аларга бул сумма көп эмеспи? Бул өтүшүп кеткендер мен мурда да айтып кеттим. 3-чү стадия 31%. А негизи 3-4 стадия болуп 50%-тан көп болот. Бул көйгөй абдан маселе стратегиябызда да жазылган. Эң биринчи быйыл
көкүрөк безинин рагы, анан жатындын боюнчасынын рагы боюнча алдын ала, анан кийин ооруну эрте диагноздоо боюнча программа менен биз иштеп келатабыз. Бирок бул көйгөй бүгүн кечээ болгон жок. Бул көп жылдан бери келип аткан көйгөй. Азырынча биз ушундай иш-чараларды жүргүзүп атабыз, азайталы депчи ушул стадияларды. Сиз мына өзүңүз туура белгилеп кеттиңиз да, 50% уже кечиккен стадияда келип атат. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби өзүңүз айткандай социальный факторда болот, дарыгерлер жетишпегендиктен болот, бейтаптар кеч кайрылат, ошондон болот, оору клиникасы жок болгондуктан болот. Мунун эмелери көп болуп атат да, эмелеричи, себептери. Жаркынбек Орозбекович, мен азыр бул жака эжеден сураганымдын себеби бул биздин медицинадагы бүгүнкү деңгээли. Bizde профосмотр деген болбой калды. Бүгүнкү күндө мына онкологиялык службанын жыйынтыгы 50% кайра эле мынакей элге төңкөп атабыз, социалдык мемесинин төмөндүгү деп. Бул биздин ошол службанын иштебегендиги. Эгер иштесе, башында быйбыт этет. Эми биздин жарандарыбыз көпчүлүгү бул онкологиялык ооруларда кээде байкабай өткөрүп атат. Бирок эгер служба иштеп, ошол профосмотрлар деңгээлинде, кагаз түрүндө эмес, чыныгы иш жүзүндө боло турган болсо, мындай деңгээлге жетпейт. Шундан жакшы колго алыңыз. Анткени мына жылдан жылга онкология ооруларынын өлүмү өсүп кетип атат. Мына Бактыгүл Өкбаевна сиз деле көрүп турсаңыз керек, түшүнүп турсаңыз керек кандай болуп атканын. Ошондуктан бул жакадан жакшы көңүл буруп, профосмотрлар иштеп, именно ушул онкологиялык мына көрдүңүздөр, бир 3-4 эле шаарыбызда бар экен отделениялар. А бирок ар бир райондук системдерге онкологиялык дарыгерлерди коюп, ошолордун жанакы кызматтарыны биз кагаздан ишке өтөйлү. Иш жүзүндө тастыктап, бул 50% кеч кайрылат деген бул түздөн түз биздин медицинанын күнөөсү. 15-20% келсе, вот мына эл өзүнүн ден соолугуна кам көрбөстөн вот кеч кайрылып атат десек болот. 50% кеч келди деген бул медицинанын чыныгы жүзү болуп атат. Рахмат. Айбек Тураталиевич, туптура маселени көтөрүп атасыз. Чында мына өзгөчө онкология деги эле баардык ооруларды профосмотр кылып, эрте канчалык эрте тапсак ошончо жеңил болот да. Анан эми анын ичинде өзгөчө онкологиялык эбегейси чоң каражатты талап кылып атат. Мына 2,5 миллиард сом дейт. Ал деле ошо биздин жалпы мамлекетибизге туш келген жүк болот да. А эгерде алдын алып жанагындай профосмотрлар менен биринчи стадияларында, баштапкы стадияларында таап алып аларды ошо дарыласак жеңил да болмок, бейтаптарга да жеңил болмок, биздин системага да жеңил болот. Абдан туура маселени көтөрүп атасыздар. Мына Бактыгүл Бекбоевна дагы ошол көйгөйдү айтты. Жер-жерлерде, поликлиникаларда, ССМдерде онкологдор жетишпейт. Эгерде жетишпесе дагы ошо терапевттерди, үй бүлөлүк дарыгерлерди биз окутуп, кыскача жана 2-3 айлык курстарда окутуп, ошо жер-жерлерге кайра өздөрүн жөнөтүп, онкологиялык кызматты күчтөтпөсөк, туура айтасыздар, бул абдан чоң көйгөйгө айланып атат. Şu постановление токтоткула деп. Токтотту, бирок былтыр эмес, бул пятница күнү кайра эле Кабминде каралыптыр. Ошо постановление. Ошону сураныч элдин өкүлү болгон үчүн өзүңөр врач экенсиңер, ошо постановление токтотконго аракет кылгыла. Ал негизги мындай керек жок норматив болуп атат. Казыркы учурда жанакы ЕЭК внутренний регулятор ЕЭК ошону токтотулду, национальный регуляторду киргизип атат. Ошол регулятор менен бүт дары дармектер упрощенный системанын киргизсе регистрациядан өтүш керек. Өтпөсө кайсы дарылар ким алып келип атканын, кандай болуп атканын аны эч ким көзөмөлдөй калбай калат. Анан ким тартат азабын? Бейтаптар, анан медучреждение руководитель. Аны нельзя допускать. Это нужно приостановить. Сейчас он в кабинете министров, вот в пятницу обсуждался это постановление. Сейчас вот национальный регулятор, просто нужно упростить его и регистрацию. Есть перечень особый, да?
спецперечень. Но и там тоже. Там только название препарата. Но страна-производитель там нету. Поэтому спецперечень тоже, если это будет постановление, это будет зеленый свет для всех недобросовестных фармкомпаний. Все добросовестные фармкомпании могут уйти из рынка, потому что они добросовестно платят налоги, регистрируют, все как полагается по закону. А есть недобросовестные, которые ввозят welcome и продают, конечно, все сейчас очень заинтересованы, сейчас большие деньги в систему здравоохранения идут, и, конечно, просто все хотят куш снять. Этого нельзя допускать. Спасибо. Артурбек Беренбекович, уктуңуз да сөздөрдүн баарына. Мына фомустун түздөн-түз милдети. Бул качество медицинанын качествосын карай турган мына сиздерсиздер. Канчалык деңгээлде туура дарыланып атат. Эми бул азыр айтып отурса бизге эч кандай таладан алып келип регистрациясы жок дарыларды эмне балдарды биз дарылабай кайра улап атабызбы? Жана департамент лекарственных средств карайт. Регистрация. Артурбек Беренбекович, сиздер ошол медициналык кызматтын деңгээлин сиздер текшересиздер. Департамент жооп берсе, туура эмес дары алып келсе, сиздер барасыздар го, жөнөкөй эле мекемелерге, медициналык мекемеге барып алып туруп, жөн бир байкуш врачты канча изесиздер? А эмнеге ушундай коррупциялык жолдор менен алып келип жатып, дарыланып аткан дарылар боюнча маселе көтөрбөйсүздөр? Мынакей 1 жылдан ашыптыр, ошондон бери алып келип аткан бир көтөрдүңөрбү ошол маселени? Койдуңуздарбы бир коллегияда, вот мындай көйгөй болуп атат бизде деп? Койбойсуздар. Анткени сиздерге дагы баарыбир. Кандай дары келип атат? Балким ошол алып келип аткан фарм компаниялар кичинеден берип аткандыр сиздерге. Ошон үчүн унчукпай отурасыңар, ушундай биздин келечегибиз болгон балдарды регистрациясы жок дарылар менен дарылап. Азыр кайра айтып атасыздар, туура ушундай болгон, эми кылабыз деп. Биздин ар бир күн, ар бир минута, ар бир баланын өмүрү биз үчүн өзүбүздүн жашоодон да кымбат турат мен үчүн. Давайте жолго салбайсыздар мына 1 жылдан ашык мына мен азыр эжени угуп отуруп ыйлагым келди. Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Уруксат берсеңиз, вопросым болобу расмителде. Дары каражаттар жана медициналык буюмдардын орун басары Бекбоев Канат. Указанное постановление правительства 178 было утверждено в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в 2020 году. В этот перечень входило лекарственные средства, противоковидные препараты, а также перечень жизневажных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум, кечиресиз. Эми буну кайталаганда азыр уктук маалыматты. Азыр кайра эле ошол сөздү кайталайсыз да, мынандай болду деп. А эмне себептен именно ал коронавируска тиешеси жок дарылар келип атат деп мен фомустан сурап атам ошону. Эмне себептен текшербедиңер деп. Эми жөн эле бул жерде бул дары каражаттар атайын жашоо үчүн улуттук жанагы тизмек бар. Бул адамзатка дарылоо жана профилактикалык үчүн дары каражаттардын тизмеги бул өкмөттүн токтому менен бекитилген. Кечиресиз, ал маселени биз жакшы түшүнөбүз. Түшүнгөн үчүн ушул суроолорду берип атабыз. Эмне себептен ошол регистрациясы жок дарыларды киргизгенге допускать эттиңер деп мен фомустан ошону сурап атам. Ар бир пролеченный случай фомус тарабынан текшерилет. Фомус тарабынан барып туруп канчалык деңгээлде туура дарылоо жүргүзүлүп атат деп. А регистрациясы жок. Мына азыр Султан Амангелдиевич өзү айтып кетти. Качественный, оригинал дарылар келбей атат деп. Эми бул не деген сөз эми? Эмне биз бүт самопалдары менен дарылап келиппиз да азыр? Андан көрө лучше дарылабаш керек анда. Жок, бизде жок деп бекер мынтип эптеп элди алдап кайра зыян келтиргенден көрө анда өзүнө коюп коюш керек. Мынаны сатып келдим оригиналдарын деп. Кошумчалап койсом болобу? Бул дары каражаттар атайын жана улуттук мамлекеттик тизмек бар, тизмеси бар. Бул адам үчүн дарылоо жана профилактикалык керектүү дары каражаттардын тизмеги. Бул өкмөттүн токтому менен бекитилген. Андан бул дары каражаттар Кыргыз Республикасынын аймагына кирерде обязательно жана процедура оценки качественно өтөт. Атайын сапаттын тастыктоо процедурасынан өтөт. Бул дары каражаттардын үлгүлөрү биздин лабораториядан бүт параметрлеринен сыноолордон өтөт. Эмнеге Султан Амангелдиевич анда антип жооп берди? Сиз айтып аткан каражаттарга жизненно важных перечень
жизненно важных лекарств средствоға мына онкологиянын нелер кирбейт. Биз да билебиз кайсылар киргенин ал переченге. Онко дарылар да бар. Международный неподтойный наименование сиз айткыңызчы маалыматты ошол перечень боюнча, ошол постановление боюнча. Айбек Анатольевич, Венера Калыбековна. Только коротко, пожалуйста. Бул туура эле маселе көтөрүлүп атат. Бул жерде азыр мына алдыда дагы боло турган жана трансплантология боюнча дагы маселеге уңгулаш болуп кетет. Ата иммуносупрессиялар боюнча. Онкологиялыктарда дагы ошондой проблема. Бул жерде баягы тендер өткөндө баягы эле курган баягы баасына эле карап калабыз да, арзаныраак болсо ошол утуп кетип атпайбы? Бул жерде спецификацияда биз лечебный безопасность, ана клинический эффектиге ставка коюшубуз керек. Ошону приоритет кылып көтөрсөк, ошондо жана эжеде айтып аткан, мына азыркы кеп болуп аткан дарылар өтөт ошондо. Жанагы торговый наименование, брендовый эмелер дарылар өтмөк да. Жол болсо баягы арзанына эмелганда башка бир экинчи, үчүнчү деңгээлдеги мамлекеттен дарылар келип калып, анын клиникалык эффектиси жок болуп атат. Ошол эле проблема онкологияда эмес, жана иммуносупрессорларда, трансплантология болгон ооруларды дарылоо жакта дагы бар да көйгөй. Эми ушуну дагы биз азыр мына өкмөттө сиздерге келгенге чейин болгондо ошону кеп кылдык. Ушуну өзгөчө категорияга бөлүп чыгарып, аны өзгөчө тескебесек болбой калды. Сунуш ушул добушка коердун алдында ушул булардын маалыматтын угу менен бирге азыркы сиз көтөргөн сунушту кошуп койсок, анткени тегерек стол жакын күндө өткөрүп, азыр мына көрдүңүздөр, убакыттын тардыгына байланыштуу биз кеңирип талкуулай албадык. Азыр маселе өтө көп экен, бул боюнча бир күн кечке талкууласаң да аздык кылчудай көйгөй бар экен биздин ушул тармакта. Ошондуктан сиздин сунушуңузду кошуп туруп, анан добушка койсок. Рахмат.